Салам берим. Мен бир жылдан кийинки сенмин. Мен сага 2019 жылдан келдим. Мен сага дем күч берейин деп келдим. Анткени сен азаматсың. Анткени сен азыр туура жолдо турасың. Сен азыр эң биринчи өзүңдүн кыйынчылыктарың менен күрөшүп келатасың. Өзүңдүн жалкоолугуң менен, өзүңдүн коркунучтарың менен күрөшүп келатасың. Азаматсың. Мен сага 2019 жылдан кийин келгендиктен азыр сен кандай деңгээлге жетериңди айтып берейин деп келдим. Сага дем күч берейин деп келдим. 2019 жылдан бери сен золотой директор болдуң. Золотой директор Фаберлик деген наамга жете алдың сен. Сен сентябрда өзүңдүн командаң менен Москванын ассамблеясына барып келдиң. Москванын сонун залында сени Мерим Нурдинова деп чакырды. Сен ошондо аябай бактылуу болдуң. Мен да ошакта болдум. Ошондон чыгып алып, силер бүт командаңар менен сүйүнүп, жыргап, күлүп жайнап Дубайга барып келдиңер. Дубайдын кооздугун, Дубай шаарынын сонун жерлерине барып келдиңер. Ал жактагы көрбөгөн тамактарын жеп келдиңер. Болуп көрбөгөн сонун фонтан, сонун фейерверктерди көрүп келдиңер. Азаматсың Мерим. Ошого сен жете алдың. Сен күчтүү экенсиң чындап. Сен чындап өжөр экенсиң. Сен ошол жактан золотой директор болгондуктан сен айына 150 миң сом таап жатасың. 150 миң сом 21 күндүн ичинде табыш, бул сен үчүн сонун жетишкендик деп ойлойм. Ушул жаңылыктар сени сүйүндүрөт деп ойлойм. Ошон үчүн мен сага келип калдым. Сен азаматсың. Сен молодецсың. Сенин колуңан келди. Мен сени менен аябай сыймыктанам. Сен менен мен гана эмес, сени менен бүт бриллиант командасы сыймыктанат. Сени менен бүт сенин туугандарың, сенин балаң сыймыктанат. Сенин күйөөң сыймыктанат. Сенин атаң сыймыктанат сени менен. Сенин инилериң сыймыктанат. Азаматсың. Ушундай кыйын экенсиң сен. Сен өз каалаган жашооңо жете алдың. Сага ишенбеген туугандарың, курбуларың сенин командаңа келгиси келди. Сени карап суктанышты. Баары сага кол жабышты. Сенин туугандарың сени директор болду дегенде сага сонун стол даярдап, сени аябай куттукташты. Сени ассамблея Дубайга алып кетти дегенде сени сонун кучак жайып аэропортто гүлдөр менен тосуп алышты. Сен канча адамга мотивация берип, канча адамдын жашоосун өзгөрттүң. Сен өзүңдүн астындагы 3 директор өстүрдүң. Сен 3 директор 3 айымга сен сонун жашоо жасап бердиң. Сонун жашоо жасаганга жардам бердиң. Сен мыкты экенсиң. Бул дагы аяк эмес деп ойлойм. Мен сага 2019 жылы азыр мен дагы иштеп жатамын. Экөөбүз дагы эле иштеп жатабыз. Экөөбүз дагы алдыга койгон максаттарыбызга жетейин деп калдык. Анткени биз бир максатка жеткенден кийин биз дагы көп максатка жете алат экенбиз деген ойдо калдык. Дагы кандай жактарым бар айтайынбы Мерим? Сенин Бишкекте, центри города, сен ойлоп жаткан жерден офис ача алдың. Сенин өзүңдүн офисиң бар. Сен ошол жака жашынакай өзүңдүн Lexus 330-ың, ооба, сен ошого жеттиң жаным. Ошого жете алдың. Сен ошол машинеңди айдап келип, машинеңден түшкөндө сени элдер суктанып карашат. Сенин астындагы, сенин клубуңдагы командадагы сени көргөн адамдар мына Мерим Нурдинова, мына мен да ушундай бизнес леди болгум келет деген адамдар шашып-пушуп сабактарга кирип, сенин сабактарыңа катышып, сенин сөздөрүңдү угуп тыңшап, өсүп жатышат. Сен азаматсың. Экөөбүз чындап азамат экенбиз. Экөөбүз чындап иштедик. Рахмат сага. Рахмат сага сен ушул жумушту таштабай. Рахмат сага сен ушундай деңгээлге мен жеткирип койгонуңа. Мен сага келечектен келип сага рахматымды айтайын дедим. Анткени азыр мага ушундай деңгээлде иштеп, адамдарга ишенүү жаратуу мага азыр оңой. Сага бир жыл мурун оңойго турган эмес. Бирок ошондо дагы сен иштептирсиң. Ошондо дагы сен өчпөптүрсүң. Ошондо дагы сен ийгиликке жетем деген күчүң менен кетиптирсиң. Сага чоң рахмат. Мен кийин канча
мен буюрса бриллиантовый директор боломун, мен буюрса международный директор боломун. Бирок эң чоң ишти, эң кыйын убакытты азыр сен өткөрүп жатасың. Ишенип кой, эң кыйын иш азыр. Анан кийин баары оңой болот, баары бат болот, баары сонун болот. Ошон үчүн кандай болсом дагы, мен бриллиантовый директор болсом дагы, мен международный директор болуп жеткенде дагы мен ар дайым азыркы сага рахматымды айтамын. Азыркы сен нолдон баштаган сага рахматымды айтамын. Анткени эң кыйын жолду, эң түйшүктү азыр сен тарткансың. Ошонун баарын сен бизге азыр жардам берип, азыр түзүп бергенсиң. Сага чоң рахмат. Сени сыйлап урматтаган, Мерим сени жакшы көргөн, мен Мерим Нурдинова. Мен 1 жылдан кийинки сен. Рахмат сага.